Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен орозо айында кантип туура убакытты пайдалануу жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Рамазанды татыктуу өткөрүү үчүн биз төмөнкү амалдарды аткаруубуз керек. Өзүн өзү эсепке алуу. Мусулман адам өзүнүн нафсисин эсепке алып, ушул убакытка чейин эмне кылдым, кандай амалдарды аткардым, канча катачылык, канча күнөө кылдым, Алла Тааланын буйруган канчалык деңгээлде аткардым, канча убактымды бошко текке кетирдим деп эсепке алуусу керек ар бир пенде. Аллах Таала Хашр сүрөсүнүн 18-аятында мындай деп айтып атат. Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Я айюхаллазина аману иттакуллах. Эй момундар, Аллахтан корккула. Вальтандуру нафсан ма каддамат ликоддин. Жан ээси эртеңкиге эмне даярдадыңар карасынчы дегенде. Ваттакуллах, Аллахтан корккула. Инналлаха хабирум бима таамалун. Аллахтан корккула, анткени Аллах силердин эмне кылып жатканыңардан кабардар, белгиси бар деп момундарга эскертип кеткен. Урматтуу момун мусулмандар, орозодо өзгөчө ибадат кылгыла. Бул чоң сооп, мөмө жыйнап калгыла сооптон. Аллахым бейишке киргенге, ар-райян эшигинен киргенге насип этсин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.